Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мугалимдер тууралуу ар бир адам окуучу болгон, ар бир адамдын класс жетекчиси болгон. Анан ушу тууралуу мугалимдер тууралуу чыгайын дедим. Ассаламу алейкум, Эрлан, үйгө эмне келбей атасың? Келип кетпейсиң? Качан келдиң Турциядан? Мугалимдерди сыйлаш керек, урматтуу мекендештер. Жылда эле ушу мугалим менен окуучунун ортосунда бир полемика болот, ошону чагылдырып эле ызычуу сала беребиз да. Бул жакшы эмес. Жакшы тенденция эмес да. Валейкум ассалам, Эрлан. Мен лично бала кезде тентек болгом. Тентектигим үчүн мени мисал үчүн бир-эки окуя айтып берейин да, анан ошондон сөз баштайын. Бир жолу 11-классты бүтүп атып, биз 10-9 кыздарын алып алып походко чыгып кеткенбиз да, как раз ушул маалдарда бир досубуздун туулган күнүндө. Анан эжейлер билип, балыкчы Тойчубек Асанов, алейкум, балыкчы бүт орду менен көтөрүлгөн, тигилер аман эсен келеби деп. Ошондо келгенде бизди Раматылык Согушбек агай Жоомарт Бөкөнбаев мектебинин директору болгон, аябай жакшы киши болгон. Ошол кездеги директорлорду көргөндө мындай сүрүлөрү бар эле да. Анан биз келип аман эсен милициялар издеп, вертолет менен издеп, бизди коркутуп ошондой болгон. Анан келгенде бизди тизип туруп эле, доска сүздүрүп туруп эле эмдеп томдоп койгон. Ошондо мисал үчүн мен ата энеме да айткан эмесмин, бирөөгө да арызданган эмесмин, анткени мугалим да агайды сарсана болот. А экинчиси болсо, мен бала кезде көгүчкөн баккандар болсо, бияка эме басып койгула, лайк мен багам деп. Бала кезде көгүчкөн бакчымын. Анан ошо көгүчкөнгө кызыгып, Балыкчы шаарындагы Жоомарт номер 2 мектептин 2 этажында эле чаламандын так түшүндө эле 2 этажга чыгып кеткенбиз, пожарный тепкич мененчи. Анан чыгып барсак, ошол убакытта ошо тепкич турган жердин терезеси класста биздин класста окуп атыптыр да, англис тилденчи. Мен чыгып барсам, классташтарым көрүп калат. Анан көрүп, Тукунов кетип баратат го. Анан ошондон Гилейген мектептин номер 2 Жоомарт Бөкөнбаев Балыкчыдагы эвакуация кылган. Булар үстүнөн пожар кылып, мектептер жыгашта кургак өрт чыгып, анан кырсыктабайлы депчи. Анан ошондо Кожо Жашев агай болуш керек, ушу калп айтпасам, Коломкектен берген. Ошо агай чыгып, бизди акырын страховка кылып чүргөн, мындай көкүрөгүнө кысып, кулап кетпесин депчи. Ошо агайга да терең ыраазычылык билдирем. Анан мени ошо Коломгек класска камап салган. Элестеткиле, камап салып, ошакта 7-класс, мен канча ошо 5-класс же 4-класс, 7-класстын балдары Али деген, Ален деген бала терезени ачып, илгерки терезе мындай пластиковый эмес, мыктарын буруп мени чыгарып куткарып кеткен да. Ошол балага да ыраазычылык билдирем. 78-дер болуш керек же 77-лер. Анан достор, могу сөздү жакшылап угуп алгыла да, кулагыңарга күмүш сырга. Мен мисал үчүн 40-тамын, атамын да, балдарым бар, мектепте окуп атат. Көптөгөн энелер бар, аталар бар. Ар бир ата 5 балага, 10 балага, 3 балага ата эне боло алат да, ата менен энечи. Бирок билип алгыла, ар бир ата эне мугалим боло албайт, устаз боло албайт, устаза боло албайт. Анткени элестеткиле, биз
5-6 баланы багабыз. А мугалим, ассаламу алейкум Анарбек ага, калдарыңыз калай? Астана тынчпы? Казак бауырлар аман эсенби? Анан ошон үчүн мугалимдерге өтө аяр мамиле жасашыбыз керек. Эми баланы ал эмдеп томдоп окуган эч нерсе болбойт. Мисалы үчүн мен уулумду Наима деген мектепке беребиз, жеке менчик. Ошо мектепте мен директоруна дагы, анан класс жетекчи мугалимдерге айткам. Мынакей менин уулум денеси силердики, сөөгү меники деп ишарат кылгам да. Эмдеп томдоп койсоңор болот, тентек болсо ушундай депчи. Ошон үчүн андан эчтеке кетпейт. Азыркы убакта мисалы үчүн мен кандай акыбал болбосун, мен мугалимдер тараптамын, эжелер тараптамын. Өткөндө мен ороп айтып атам, бир досумдун эжеи кайры сурап калыптыр, элестеткиле. Эжелер ушунча 20 жыл, 40 жыл, 50 жыл өзүнүн ден соолугун, нервин бүт биздин балдарга арнайт, аларды мамлекет карабай калганда, көрдүңөрбү? Ошон үчүн баарыңарга кайрылам. Тескеринен биз өзүбүздүн балдарыбызды үйдөн тарбиялайлык, көбүрөөк мамиле кылалык, көбүрөөк убакыт бөлөлүк, сабактарына убакыт бөлөлүк, тарбиясына убакыт бөлөлүк. Бирок эжейлерди ошон үчүн комиссия кылып, анан ал эжейди жумуштан алып антып бериш керек. Менин пикирим, жеке пикирим. Өткөндө деле нарында көрдүңөр да, бир мугалимдин диплому жасалма деп ага кандай басым жасаган, ал киши өзүнө кол салды. Ошон үчүн мындай ситуацияда мен жеке эжейлер тараптамын, мугалим тараптамын, устаздар, устазалар тарапта болобуз. Ошондуктан ошондо гана жакшы бала болуп тарбияланып берилет. Албетте Кыргызда жакшы сөз бар. Ар бир адам өз баласын коргойт. Мисалы үчүн карга өз баласын аппагым деп эркелетет. Кирпи өз баласын жумшагым деп эркелетет. А чычкан өз баласын бирде болбосо бир кап мөшөктү тешип чыгасың деп эркелетет. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн албетте бала биз үчүн жакын. Бирок мектепте баланын алып жүрүшү, мектепте эжейлер менен айтышып, айтканын кылбаган, бул өтө эле чатак нерсе. Ошон үчүн бүгүнкү тема кыска эле болот. Ошо жылда ушундай көтөрүлөт да, жылда мугалим жаман, бала жаман деп жок, мугалим агайларга эч кандай сөз тийгизбеш керек. Алар өзлөрү. Эми албетте ар кандай орус мектеп бар, кыргыз мектеп бар дегендей. Бирок эми өзүңөр ошо чөйрө тамдаганга аракет кылгыла. Азыр мисалы үчүн биздин балдар окуп аткан Наима деген мектеп жеке менчик, ошо намаз, араб тилинде ошондой сабактарында да бар кружоктору, ошо менен окуйт. Ошон үчүн жеке менчик мектептерге да бергенге, бизде кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө окуйт. Уулум жалаң уул балдар менен окуйт, кыздар менен окуйт. Ошондой бөлүнгөн да. Ошон үчүн силерге ошо тема тууралуу кайрылдым. Мейли, силерди урматтап, Бакжолтой Тукунов.